Біз бирок мен мындай маанайды байкасам, аягы келип күнөөнү проблеманы айтып чыккан Акылбек Жамангуловго оодарып коюу аракети болуп атат. Мындай болбош керек, биз мындайга жол бербейбиз. Бакиевдин убагындагы Ак Жол партиясы үстөмдүк кылган парламенттин кейпине бараткандай түрүбүз бар азыр. Бул абдан өкүнүчтүү, бирок биз ага дагы жол бербейбиз. Журналисттер абайлап жазгыла, мындай болуп жазгыла, депутаттар биринчи айтканга аракет кылып атасыңар дегендей мындай сөз болбош керек. Биз бирөөнүн арак заводунда чогулушуп аткан жокпуз. Же бирөөнүн терек базарында биз чогулушуп аткан жокпуз. Бул жер парламент. Ким кааласа биринчи сүйлөйт, ким кааласа сүйлөбөйт. Журналисттер дагы эмнени кааласа ошону жазат. Окурманына эмне кызыксыз болсо аны чыгарбайт. Биз ага мону жазып кой, жантип кой деп албайбыз. Бул Түндүк Кореянын ыкмасы. Биз ага этият болушубуз керек. Ошон үчүн мындай бир аз абайлап мамиле кылышыбыз керек да, бири-бирибиздин пикирибизди дайым урматташыбыз керек. Биз силерди сүйлөгүлө айтып чыккыла деп айтабызбы? Биз сүйлөп атсак, анда силер дагы мындай угушуңар керек. Иманкадыр Рысалиевдин, мына мен кеминде өкмөттүн 3 өкүлү менен сүйлөштүм. Силерге рахмат, Иманкадыр Рысалиевдин звоногунан кутулдук деди. Иманкадыр Рысалиев эле эмес, анын баласынын звоногунан кутулдук деп рахмат айтышат. Ушунда болгон да. Биз азыр Иманкадыр Рысалиевди красавчик кылып, өкмөттө эч нерсе билбей калган күнөөсүз кылып, көрсө проблеманын баары Акылбек Жамангулов сенде турбайбы дегени калдык да. Мындай болбойт да. Коррупцияны, проблеманы, схеманын алдын алган балдарды, ошондой айтып чыккан адамдарды, ошондой проблемаларды козгоп чыгып аткан мына бүгүнкү күндө журналисттерди биз башкаларга үлгү катары көрсөтүп, алардын коопсуздугуна кепилдик берип, ошолорду мактап, ошолор коомдо урмат сыйда болуш керек. Иманкадыр Рысалиевдер эмес, өкмөттүн төрүндө, парламенттин төрүндө же башкара алган. Мына ошондой адилеттүүлүктү айтып чыккан адамдар, ошолор коомдо бүт жерде төрдө ошолор болуш керек. Ошон үчүн биз комиссиянын жыйынтыгын азыр чыгарбайбыз, ага эрте, бирок мен ушундай шашылыш чечим чыгарбашыбыз керек. Премьер-министрге жанагындай бул жерде мындай биз сизге жамандык каалап аткан жерибиз жок. Акыркы 10 секунд. Бу жерден биз депутат эл өкүлү катары премьер-министрге мындай кандай жагалдануу аракетин кылбашыбыз керек. Сиз үйүңүздүн дарегин берип коюңуз, каалагандар кой союп, гүл көтөрүп ошо жака барып алып рахматыңарды айта бергиле. Парламенттин трибунасынан биз өкмөткө кошомат кылууга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Масабиров